Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бақыттылуу жолго жетелеген. Дүниеде дағы адам баласы қор болбой, қабырда дағы азапқа душар болбой, ақиретте шерменде болбой, жүзі жарықтар менен, жүрегі жарықтар менен жарық бейішке кіргенге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұл дүниеге келген. Ошоға алып кетиш үчүн, жолдош үчүн, көрсөтүш үчүн келген. Пайғамбарымыз өзүнүн доорунда эле пайғамбар эмес, кыямат күнгө чейин пайғамбар. Пайғамбарыбыздын ар бир айткан сөзү адам баласын оңдош үчүн. Ар бир айткан сөздү шайтандын азгыруусын, эшигин жабыш үчүн. Ар бир сөзү бейишке жетелейт, ар бир сөзү дозоктон узак кылат. Ошондуктан пайгамбар айтты дегенде кулак төшөп угуш керек. Не деди? Ошону уккандан кийин аткарыш керек. Биринчи угуу, андан кийин амал. Бир адам укпаса, эмнени аткарат ал? Укпаса, эмнени түшүнөт ал? Ошон үчүн сама ва таа деп коет, угуу баш ийүү. Кээде угат дагы укканда каршы чыгат. Бул андан жаман нерсе. Уккандан кийин ага баш ийүү ушу талап кылынган нерсе. Сахабалар эмне үчүн өзгөчөлөндү? Эмне үчүн Алла Таала өзүнүн акыркы китеби Кур'ан-ы Каримде сахабалардын сыпаттарын, мыктылыктарын, алардын өнүккөнүн, өскөнү кайсы жагынан бааланганын эмне үчүн Алла Таала зикир кылды? Алардагы өзгөчө керемет ушул болчу да. Сами'на ва атa'на. Уктук, бүттү. Жүрөгүбүзгө жагабы, жакпайбы? Напсибиз каалайбы, каалабайбы? Бизге кызыктырбайт, баш ийебиз бүттү дейт. Мына. Уккандан кийин Алланын элчисинин сөзүн уктуңбу? Ошого баш ийүү. Ушунун аты дин. Ушунун аты бакыт. Ушунун аты бейиш. Уккандан кийин ошого амал кылуу. Эгерде илимди уккандан кийин амал кылбай койсо, ага каршылык чыкса, буну да Кур'анда Алла Таала айткан. Ал жөөттөрдөн укканы. Сами'на ва асойна. Уктук дейт. Жөөттөр да пайгамбарды угат эле. Аларга да Алланын китеби түшкөн. Бирок укканыбызга каршы амал кылдык, каршы иштедик. Мынакей кандай болду. Аларга жүрөгүнө мөөр басылды. Аларга Алланын каргышы жаады. Бардык жакшылыктан кур калды. Алладан узак калды. Натыйжасы бактысыздык, дозоктун оту күтүп отурат. Болду. Ошон үчүн туугандар, биз качан, каерде болбойлу Алланын сөзүн укканда, пайгамбардын сөзүн укканда, бул жөнөкөй сөз эмес. Маани бере турган, ниет менен уга турган, кунт коюп уга турган, амал кылуу, сөзсүз аткарам деген ниет менен, колундан келишинче. Ошон үчүн пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам Алланын тарабынан толук таза жашоо алып келген, жашоонун эң туура жолун алып келген, туура багытын көрсөткөн. Ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям алып келген Алла Тааланын тарабынан аманатты кээде иманга байланыштуу, кээде ибадатка байланыштуу, кээде мамилеге байланыштуу, кээде адеп, ахлакка байланыштуу, кээде жалпы эле жашоо тиричиликте муашара деп коет, алды берди маселелерде, жашоо тиричилик маселелерине байланыштуу. Азыркы сабагыбыз мынакей адеп, ахлак боюнча. Мусулмандын адеп, ахлагы кандай болуш керек? Пайгамбарыбыз эмнени айтты бизге? Бизге пайгамбарыбыз ушундай нерсени айткан, ал Алланын тарабынан келген. Биз ошону аткарсак, Аллага жагабыз. Алланын алдында баркыбыз, наркыбыз, баабыз өсөт. Biz ошону аткарсак,
Bizden nafsin sıfatı aram, qorluk, aram, oyluk, şeytanın azgırıkları uşlardın bardığı ketedi. Karangılık ketedi жүрөктөн. Жүрөктөн эле эмес, кабырдын караңгылыгы да кетет. Ахиреттин караңгылыгы кетет. Демек пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламды карап түздөнөйлү. Мен дагы, сиз дагы, ата-энелерибиз дагы, бала чакабыз дагы, элибиз дагы, бүткүл үммөт дагы, түндөсү дагы, күндүзү дагы пайгамбарыбызды карап түздөнөйлү. Үлгүгө, өрнөккө лайыктуу бир гана Мухаммадур Расулуллах. Dünya ахиреттин бактысыздыгынан толук куткара турган бир гана пайгамбарыбыздын таалими. Эгерде сиз ушуну кааласаңыз, пайгамбарыбыздын этегин бекем кармаңыз. Сиз биринчи каерде болбоңуз, биринчи менин дагы, сиздин дагы оюбузда, жүрөгүбүздө ушул болсун. Пайгамбарыбыз эмне деген жол көрсөткөн бизге? Не деген жолду, кайсы жолго чакырган? Тамак жейин деп калдыңыз да? Токтоп туруңуз. Көп эмес, бир аз токтоп туруң. Сиз өзүңүзгө суроо бериңиз, пайгамбарыбыз кандай жеген? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Аллахтын тарабынан тамак жегендин жол жобосун эмне деп айткан? Эртең менен көзүңүздү ачтыңыз. Пайгамбарыбыз эмне кылган? Базарга бардыңыз, эмне кылган? Үйгө киргенде эмне кылган? Көчөдө жүргөндө кандай кылган? Түндөсү кандай эле, күндүзү, сапарда кандай эле, үйдө кандай? Ар бир мусулман пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын этегин кармамайынча ийгиликке, бакытка жетпей. Ошон үчүн туугандар, келиңиздер, мынакей пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын нурлуу, берекелүү жашоонун жолдомосу, багыты болгон хадистерди окуйбуз. Жакшылап угайлы, жүрөгүбүздү нурлайлы, кабырыбызды нурлайлы, ахиретибизди нурлайлы. Хадис укканда жүрөккө нур келет. Амал кылганда нуру көбөйөт. Хадис укканда жүрөккө нур келет. Амал кылбай койгондо келген нур акырын жок болот. Маселе оңой эле. Ал айтуучуга деле тиешелүү, угуучуга деле тиешелүү. Сиздин менен эч кандай айырмаңыз жок. Мен айттым, мен амал кылсам мага пайда. Сиз уктуңуз, сиз амал кылсаңыз сизге пайда. Мен айттым, амал кылбай койсом, Кудай сактасын, мага зыян. Сиз уктуңуз, амал кылбай койсоңуз, Кудай сактасын, сизге зыян. Алланын алдында эч кимде эч кандай тууганчылыгы жок. Эч кандай таныш бириши жок. Бардык адам тең, бардык адам бирдей. Өңү ашалык ар кандай болушу мүмкүн? Кийим кечеси ар кандай болушу мүмкүн? Үйү ар кандай, машинеси ар кандай болушу мүмкүн? Бирок бул сырткы көрүнүш менен адам бааланбайт. Ички көрүнүш менен бааланат. Алтындагы идиште бузулуп кеткен, ачып кеткен, айнып кеткен тамак турат. Жөн эле темирден болгон идиште таза тамак турат. Сиз кайсысын жейсиз өзү? Жок, кайсынысын жейсиз сиз? Ага каралбайт, ичине каралат. Ичине каралат. Алтындан болгон стаканда канализациянын суусу турат. Не деп коет эле, пакетпи, не деп коет? Пластиктен болгон стаканда таза суу турат. Сиз кайсынысын ичесиз өзү? Кайсынысын ичесиз? Өзүңүзгө суроо берсеңизди. Сыртын карап эле чече бербеңиз. Алла сыртын карап чечпейт. Сиздин кийим кечеңизди, сулуулугуңузду, сиздин о күчүң аны карап чечпейт Алла Таала. Ички дүйнөнү карап чечет. İçimizde kança Kur'an var. İçimizde kança hadis var. Kança Allah'ın süyüsü var. Kança Peygamberimizin süyüsü var. Kança adamlarga rahimduluk var. Жүрегіңізде адамдарға қанша боорукерлік бар.
Ички дүниеңизде периштелердин канча сыпаты бар? Же болбосо айвандардын канча сыпаты бар? Адам баласы. Ошон үчүн биз приоритетти, бааны, күчтү кое турганыбыз ички дүйнө болуш керек биринчи. Бизде барбы ошол жокпу деп. Сизге таш боорбу же боору керек? Каяктасыз сиз? Текеберликтен тарабы эме тобундасызбы же кичпейилдиктикиндеби? Сараңдардын тобундасызбы же берешен, кеңпейилдердин тобундасызбы? Чынчылдардын тобундасызбы же жалганчыларды? Сиз мен определяться толтурушуңуз керек. Мен кайсы топтомун? Пайгамбарыбыз ушу топты ажыратыш үчүн келген. Кур'андын бир аты Фуркан. Фуркан. Кур'андын 50ден ашык аты бар. Бир аты Кур'ани Каримдин аты Фуркан. Ал кандай экен десеңиз, Фуркан деген ажыратат. Сиз өзүңүздү таап алыңыз, кайсы топтонсуз? Ажыратат Кур'ан. Кур'ан ажыратат. Хак, батыл, акыйкат менен жалганды ажыратат Кур'ан. Агай мусулман бир туугандар, ошондуктан пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын ар бир кылган иши, ар бир айткан сөзү бүткүл адамзатка арналат, кыямат күнгө чейин арналат. Ким пайгамбарыбыздын сөзүн укса, кылганын кылса, угуп алсын, ал туура жолдо. Ал туура жолдо. Ким пайгамбарды укпаса, айтканын кылбаса, аткарбаса, угуп алсын, ал адашкан. Бейиштин жолунда эмес ал. Утурумдук кичине байлыгына, күчүнө, чырайына чирениши мүмкүн. Акыбети бактысыздык менен бүтөт, күтүп туруңуз. Күтүп туруңуз. Коркутуу эмес бул. Бул Алланын сүннөтү. Жараткан Алла Тааланын өзүнүн кыла турган иши ушул. Ошон үчүн ар бирибиз ойлонойлу, өзүбүз деле эмес, үй бүлөбүздү ойлонойлу. Өзүбүз деле эмес. Сиз аялыңызды ойлонуңуз. Бала чакаңызды ойлонуңуз. Мен да ойлонойн. Жөн эпте урду жашаганды тотош керек. Кичине акыбетин карап, амалдардын таасирин, натыйжасын карап, акыры эмне болуп чыгат ушул? Мен азыр жалган эле сүйлөп атам. Акыры эмне болуп чыгат акыры? Мен адилетсиздик менен кетип атам. Зулумдук менен кетип атам. Саткындык менен кетип атам. Акыры эмне болуп чыгат ушуга? Намаз окубай эле кетип атам. Акыры эмне менен бүтөт бул? Абирсиздик менен, зына менен, жала менен, ушак менен кетип атам. Акыры эмне менен бүтөт ушул? Алла эмне деп айткан? Пайгамбар эмне деп айткан? Өзүңө райым кыл. Бардыгы алам күбө туган. Алам бүгүн башталган жок биз келгенден беричи. Биз жокто да Кыргызстан бар эле. Биз жок болгондон кийин деле Кыргызстан калат мына жер. Башка муун келет. Биз мурунку муундун орун басарыбыз. Кийинки муун биздин орун басар. Алла Куранда айтып койгон, бир муундан кийин кийинки муунду алып келе беребиз. Буну сынодон өткөрүп, кийинки муун, аны сынодон өткөрүп, кийинки муун, кыямат күнгө чейин ушундай кылабыз. Биз ааламда биз эле келген эмеспиз. Бизде мурда далайы келип кеткен. Канчоосу бактылуу, канчоосу бактысыз болуп кеткен. Ким бактылуу болду, Алла бактылуу кылган. Ким бактысыз болду, Алла бактысыз кылган. Акча эмес, бийлик эмес, саясат эмес. Бактылуулук да Алланын колунда, бактысыздык да Алланын колунда. Алла кимди бактылуу кылса, аны эч ким бактысыз кыла албайт. Алла кимди бактысыз кылса, аны эч ким бактылуу кыла албайт. Алла бактылуу кылат бир гана жол менен, дин менен гана кылат. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам жолу менен гана кылат.
Ошон үчүн туугандар, бул дүйнөнүн коногубуз биз. Бул дүйнөнүн коногубуз биз. Бул дүйнө бизге мусапыркана. Дүйнөгө келген адам мусапыр. Пайгамбарыбыз муну сүрөттөп берген. Дүйнөдө тура турган күндү, убакытты, абалды сүрөттөп берген. Жолочу сапарда кетип атат. Сапардагы адам чарчайт. Чарчаганда bir дарактын түбүндө киши көлөкөлөйт. А жерде калып кетпейт. Бара турган максат, жете турган максаты бар, ошо жака кайра жөнөйт. Бул дүйнө кудду ошондой чарчап барып бир дарактын түбүндө көлөкөлөп, ары кичине дем алгандан кийин нары кете турган дүйнө деп койгондой. Кун фид дуния. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан. Сен бул дүйнөдө кандай болгон дейт? Мусапыр, жолочу. Кун фид дуния. Каннаки гариб ау абиру сабил. Жолочу, бир жоочун, сапар тартуучу. Ушундай болгон. Ошон үчүн алхамдулилла универсалдуу Алла таалам ислам дин бериптир да. Чексиз шүгүрлөр. Дүнүйө деп динин унутуп калган жөөттөргө окшоп, жок. Дин деп адашып, дүнүйөнү таптакыр таштап христианга окшотуп, андай кылган жок бизде. Сен дүнүйө деп динди таштаба, дин деп дүнүйөнү таштаба. Болду. Тең салмак кылып берип койду. Адал ырыскын издегенди ибадат кылып койду. Карачы. Адал ырыскы издегенди ибадат деди. Пешенетер менен мээнет кылгандын чарчаганы күнөөлөрдүн кечирилүүсү кылып койду. Карачы, не деген керемет. Чынчыл соодагерлерди өмүр бою бизнес кылды. Чынчылдык менен кылды. Кыямат күнү пайгамбарлар менен тирилесин деп койду. Не керек дагы бизге? Соданы кылба деген жок. Пайгамбарыбыз мен айткандай кыл деди. Дыйканчылыкты кылба деген жок, тыйган жок. Өкмөттү кылба деген жок. Кызматты кылба деген жок. Кыла бер, ким кой деп атат. Бир туура кыл деген чакырык болуп атат. Туура кыл деген чакырык болду. Ошон үчүн агай мусулман бир туугандар, келиңиздер динди үйрөнөйлү. Динди үйрөнүш үчүн динди угайлы. Экинчи иретте түшүнөйлү. Үчүнчүдө амал кылайлы. Ким жакшы укпаса түшүнбөйт ал. Ким түшүнбөсө амал кылбайт ал. Ошон үчүн жакшы угуш керек. Түшүнүш үчүн. Түшүнгөндөн кийин Алла таалам амалга тоофик берет. Ким уккандын акысын берсе, Алла амал кылгандын тоофигин берет дейт. Аллахым мага дагы, сиздерге дагы, бар элибизге туура түшүнүк, амал кылганга тоофик берсин. Амин. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сахабасы Анас радыйаллаху анху. Аты Анас. Ар бир сахабалар менен таанышып алганыбыз да жакшы да. Бул жаш сахабалардан болгон. Пайгамбарыбызга 10 жыл кызмат кылган. 10 жыл. Айтат, 10 жыл кызмат кылдым. Бир жолу да Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам мага эмне үчүн ушундай кылдың, эмне үчүн ушундай кылбадың деген суроо берген жок дейт. Албетте жаш жигит адам болгондон кийин ката кетет. Кыл дегенди кылбай коет, унутуп калат кээде. Кылба дегенди кылып алат. Жаңылыш болот. Бирок пайгамбарыбыз бир жолу какпаптыр. Бир дагы жемелеп, бир дагы кабагын бүркөп, бир дагы адам баласы 10 жылдын ичинде кантип адамдан адашпай койсун. Эмне үчүн деген суроону бербептир.
Сиздин биздин жашообузда бүгүн 24 саат эмне үчүн деген суроодан башка эч нерсе жок да өзү. Эмне үчүн кечип келдиң? Эмне үчүн мунаны кылган жоксуң? Эмне үчүн кылбайт экенсиң? Биздики только жашообуз эмне үчүн менен башталат дагы, эмне үчүн менен бүтөт да. Алымдар айтат, эмне үчүн алып ташта дагы эчтеке эмес деген сөздү алып кел. Не дейт? Эчтеке эмес. Эч нерсе эмес. Бул жашоону кооздойт, нурлайт. Любой нерв оорудан сактайт. Эч нерсе эмес. Баарына чай берип, сизге бербей койду. Эмне дешиңиз керек? Эмне үчүн? Мага берген жоксунбу? Жок, эчтеке эмес. Чай берди го, бирок муздак чай берип койду сизге. Эмне деш керек? Эчтеке эмес. Эч нерсе эмес, проблема. Эми бутки кийин десеңиз, сиз буткиңизди бирөө кийип кетип калган. Эми бир жерге сиздин стаканыңыз турайын десеңиз, бирөө шык токтотуп койду. Бирөө дагы сизди кысып айдап кетип калды. Акыңызды кыскасы айтканда сизге зулумдук кылып атат да. Сиз эмне деп коюшуңуз керек экен? Эчтеке эмес. Эми шашып аткандар жакшы күмөн кылып коюң. Кичи кыжалат болуп аткандар, эчтеке эмес. Мейли. Анас разияллаху анхуга пайгамбарыбыз айтканда, уулчагым деп эркелетет эле. Я буная, жаш бала эле. Уулчагым Анас дейт эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Я буная, ин qadarta an tusbiha aw tumsiya wa laysa fi qalbika ghish li ahad faf'al. Пайгамбарыбыздын насаатын карачы. Уулчагым деп көңүлүн алып туруп аны айтат эле. Эгерде таң эртеден кечке чейин, кечтен таңга чейин жүрөгүңдө бир адамга дагы кек жок. Ушундай абалды кудуретиң жетсе, мээнет кылып ошого жеткин дейт. Мааниси кандай? Жүрөгүңдө бир дагы адамга жамандык каалаба. Ошондой абалга жүрөгүңдү кармаганга мээнет кыл. Фаф'ал мааниси фаштахид. Мээнет кыл. Бул мээнетсиз келбейт. Ар бирибиз өзүбүз мээнет кылышыбыз керек. Жүрөктү таза кармаганга, кек сактабаганга, өч алуу, кек сактоо, жамандык каалоо, мээнет кылып жүрөктөн жок кылыш керек. Пайгамбарыбыз Анас разияллаху айтып атканы ошол. Буга шайтан жөн эле багынып берип койбойт ал. Ушуну айтты пайгамбарыбыз Анас. Анан айтты мындай деди. Эмне үчүн деди? Я буная далика мин суннати. Бул жүрөктү таза кармоо, бирөөгө дагы кек сактабоо, бирөөдөн өч алам деп жүрбөө, бирөөгө жаман каалабоо менин сүннөтүм деп атпайбы? Пайгамбарыбыз эмне деди? Менин сүннөтүм. Менин жолум ушул. Ким менин жолума түшкүсү келсе, анда ушу жолдон басыш керек анда. Ушу иштерди кылганга туура келет анда. Биз биринчи пайгамбарыбыз эмне дегенин түшүнүп алайлы. Анан ошого барасыз барбайсызбы ал экинчи вопрос. Далика мин суннати. Жүрөктү таза кармаган. Сиз мага жаман каалабаңыз. Жаман ойдо болбоңуз. Мен сизге жаман ойдо болбойм. Жамандык каалабайм. Мен сизге кек сактабайм. Хек деп коет буну. Пайгамбарыбыз айтат, менин сүннөтүм ушул дейт. Далика мин суннати. Сүннөтү көп. Менин сүннөтүмдөн ушулчу. Фаман ахабба суннати факат ахаббани. Ким менин сүннөтүмдү жакшы көрсө, ал мени жакшы көрүптүр. Ким менин сүннөтүмдү жакшы көрсө, кайсы сүннөттү? Жүрөктү таза кармоо сүннөтүн, кек сактабоо сүннөтүн. Ким ушуну жакшы көрсө, ал мени жакшы көрүптүр дейт. Уламалар айткан, "Ман амила биха". Мени сүннөтүмдү жакшы көрүптүр дегенин мааниси, ким сүннөтүмө амал кылса. Баарыбыз эле мусулмандар жакшы көрөбүз. Бирок амал кылса деп атпайбы энди. Кимге ошого амал кылса, ал мени жакшы көрүптүр дейт. Эми угуп алыңыз акыркысын. "Ва ман ахаббани кана ма'ия фил жанна". Ким мени жакшы көрсө, ал мен менен бирге бейиште болот дейт.
Birinchi aytdi. Kek sактап алган, жамандык каалап алган менин сүннөтүм. Kim ушуну жакшы көрсө, мени жакшы көрдү, мени жакшы көргөн мен менен бирге бейиште болот dedi. Болгондо дагы бул сүннөттөрдүн бадышасы. Жүрөктүн тазалыгы мисвактагы сүннөт. Оң кол менен жеген деле сүннөт. Тамактан алдын кол жууган сүннөт. Ассаламу алейкум деле сүннөт. Сүннөттөр толтура. Бирок бул сүннөт сүннөттөрдүн бадышасы. Анткени жүрөктүн сүннөтү. Ненин сүннөтү? Жүрөктүн сүннөтү. Ушу Анас разияллаху риваят бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ала ухбирукум бириджаликум фил жанна?" Пайгамбарыбыз айтты. Мен силерге бейиштик адамдардын кабарын берейинби? Бейиште кимдер бар экенин айтып коеюнбу? Кулна бала я Расулаллах. Сахабалар айтышты, айтыңыз сөзсүз, о Алланын элчиси. Кала ан-набию фил жанна. Пайгамбар бейиште болот. Ва сиддиқ фил жанна. Сиддиқ олиялар. Өзү пайгамбар эмес, бир пайгамбарлык сыпаттары бар. Алар бейиште болот. Вар-раджул язуру ахаху фи нахиятил Миср, ла язуруху илля лилля фил жанна. Ким кимди зиярат кылса, болгондо дагы о шаардын четиндеги адамды Алла үчүн зиярат кылса, ал дагы бейиште деди. Пайгамбар бейиште экен, олиялар бейиште экен. Үчүнчүсү мынакей Алла үчүн зиярат кылган. Dünya üçün emez, siyasat üçün emez, riyakörlük üçün emez, buzuku maksat üçün emez. Kim qaysı bir musulmandı ziyaret kılsa Allah üçün. Fi nahiyatil Mısır degen şardın çetinde. Jakın emesken, uzak eken. Oşoğa atayı barıp ziyaret kıldı. Allah üçün. Al dağı beyişte dedi. Beyişte şunday adamlar varken de. Ravahu Tabarani, İmam Tabarani bunu rivayet kılgan. Ve isnaduhu ceyyid, sanatı mıktı. Alsız zayıf emez. Amr ibn Abasa radıyallahu anhu rivayet kılat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den uqqamın deyil. Allah Teala aytkanın Qadu haqqat muhabbate lillezine yetahabuna min acli. Men muhabbatim anıq boldu. Kim men üçün bir-birini жақшы görüşse, kim men üçün bir-birini ziyaret kılışsa, kim men üçün bir-birine jardan berişse, men üçün bir-birine sadaka kılışsa, mına oşalar, oşunday adamlarga menin muhabbatim anıq boldu deb aytkan. Bu da rava İmam Ahmad, İmam Tabarani rivayet kılgan. Tabarani'nin daha bir rivayetinde Burayda radıyallahu anhudan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan iken İnne fil cenneti gurafan yura zawahiruha min bawatiniha ve bawatinuha min zawahiriha. A'addaha Allahu lil mutahabina fi vel mutazawirina fi vel mutabazilina fi. Beşteçi uşunday bölmeler var eken de balakana bölmeler. Sırtından içi görünöt, içinden sırtı görünöt. Keremet bölmeler var deydi. Allah anı dayardap koygan kimge? Kim Allah üçün bir-birini жақсы görse. Kim Allah üçün bir-birine jardan berişse. Oşondoylarga kim Allah üçün bir-birini ziyarat kılışsa. Oşondoylarga Allah Taala'm dayardap koygan deydi. Abu Hurayra radıyallahu anh'da rivayet var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: İnne fil cenneti le'umadan min yaqut aleyha guraf min zabarcat laha abwab mufattaha tudi'u kama yudi'ul kawkabud durri. Beşte uşunda türküktör var eken. Jakut taştan. Taştan, jakut taştan türküktör var ne? Emneden? Bölmeleri. Demek bölmelerin türküktörü jakuttan eken, alemi bölme özü zabarjattan eken. Rubin. Kımbat bağlı taşlar. Anın eşikleri var eken, darvazaları. Alar açık durat deydi. Al жерден Allahu Akbar, al şunday jarqıragan deydi. Qanday planeta jarqıragan yıldızlar var go, oşonday jarqırap durat deydi. Qala qulna ya Rasulullah, ma yaskunuha?
Сіз бұл бейіштегі забаржаттан жасалған бөлмелер, түркіктері якуттан, ешіктері жарқырап тұрады шындай деп айтып атасыз. Бұларды өзі кімдер, қайсы адамдар келеді деді. Кімдер жайғашады бұяқа деді. Майяскунуха деді. Пайғамбарымыз айтты: "Ал-мутахабуна филла, вал-мутабаздилуна филла, вал-муталақуна филла". Алла үшін бір-бірін жақсы көргендер, ошолар ошаға барып жайғашады деді. Алла үшін бір-біріне жардам бергендер, Алла үшін жолыққандар, ошолар ошондай жерге жайғашады деді. Алла үшін жолығып, демек ниетті тез-тез жаңылап тұрышуымыз керек екен да. Жолыққан сайын Алла үшін жолыққанғачы. Бирок біз мейде миң түркүн проблемалар бар. Әр нәрсе менен шайтан ағада қойдырға қойбайды да. Аша егерде ниет қылып қойсақ, мына екен. Бірінші башында кішкене қиынырақ болады. Бірақ ушуға бұны улантып, нәпсіге қаршы күрескенде Алла Таалам дағы жардам береді дағы, бұға уже оңой еле болып қалады. Алла үшін ниет қылған, Алла үшін жолыққан оңой еле болады бұға. Ошоға жеткенге алдын ала кичине құрбаншылық қылышыбыз керек, мейнет қылышыбыз керек. Алла үшін, Алланың разычылығы үшін жолыққанға. Табаранида риваят келеді. Зар ибн Хубайш деген табиин болуш керек. Атайна Сафван ибн Ассал Муради. Табиин. Сафван деген сахаба бар. Ибн Ассал радиаллаху анху. Ушыға мен бардым дейді да. Барсам, ал айтты дейді. Фақала аззаирин, зиярат қылушысыңар о деді. Құлна наам, ова, biz ziyaret kılıçımız dedi. Fakale alaytti. Fakale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimiz aytkan: "Men zara ahahul mu'min khada fi'r-rahma hatta yarji'a." Kim Müslüman bir toğanı ziyaret kılsa Allah'ın rayımında çömülöt dedi. Kayakta çömülöt degeni? Sıkıl demese. Kayırda çömülöt dedi? Allah'ın rayımında çömülöt dedi. Hatta yarji'a, uşu ziyaret kılgan Müslümandan ziyaretine kaytkanға çeyin Allah'ın rahiminde çömültüre öğret eken da. وَمَنْ عَادَ أَخَاهُ الْمُؤْمِنِ خَالَ فِي الرَّحْمَةِ hatta yarji'a. Kim bir Müslümandı oğru vatqanda avalını sırap koysa, al da kaytkanға çeyin Allah'ın rahiminde çömültüre. Abu Razin Uqayli radıyallahu anhudan rivayet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan: "Ya Abu Razin, innal muslim idza zara akhahul muslim shayya'ahu 70,000 melek. Allahu akbar. Yusalluna aleyh, yaquluna Allahumma kama vasalahu fik fasilhu." Qaraçım ne degen? Бұл дағы Табаранидин риваяты. Абу Разин деген сахаба болған. Аты Абу Разин. Ошы Абу Разинге пайғамбарымыз айтады: "Ey Абу Разин" дейді. Bir Müslüman, ikinci Müslüman bir toğanı ziyaret kılsa 70.000 perişte koştu para degene. Kança? Al 70.000 perişte jön barvay buğa dua kılıp para degene. Dua kılışatken, ya Allah sen üçün bu get odat. Sen dağı bunu eko'nun başını biriktir deydi buna qaraç. Bir rivayatta aytkan Peygamberimiz: "Ya Abu Razin, bilesin mi? Bir Müslüman ikinci Müslümanды ziyaret kılsa emniye bolorun?" Allah aytты: "Bilbeyim, Allah'ın elçisi aytсын." Aytты bunday dedi. Bir Müslüman ikinci bir Müslümanды ziyaret kılganға barsa, anı 70.000 perişte koştoydu dedi. Просто niyetke şeytan niyet kıldırtpaydı da. Oşonca kiçine eştek emes. Bir 10 sekund geçsin, 1 minut tele kete versin, 70.000 perişten ala vargan jaman be. 1 minutun içinde 70.000 perişteni işke salıp koysanız arzan koy. 70.000 perişte sizge dua kılıp atsa. Ama Peygamber tutmayın. Yusalluna aleyhti. Perişteler sizin günahınızı Allah'dan soruyor. Ya Allah, bir perişte emez, 70.000 perişte. Uşunun günahını geçirdi orada. Жақшылықтың дуасын қылып атады сізге. Bu dünyaya ahiretin ber. Dünyasını dağı ber. Günahsın geçir. Жақшылығын ber. 70.000 perişte. Bir ele talap dağандай Allah üçün ziyaret kılsa. Qaraçı qanday деген
Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям улуу баалуулуктарды, ушундай фазаил сыпаттарды, артыкчылыктарды айтып койгон. Дагы бир угуңуз. Я абаразин, иннал муслим иза зара ахахул муслим. Мусульман бир туганын зиярат кылса, шайяху 70,000 малак. Шайяху деген бана коштогон. Мисалы президент кетип атканда жан жоокөрлөрү, телохранительдери, чоң иштеген вазирлер барды коштоп барат го. Сиз машалла Аллах үчүн зияратка кетип атасыз, 70,000 периште коштоп барат. Дүйнөдө 70,000 адам коштогон бадыша жок. Бирок сизди коштой турган периште бар. Качан? Сиз Аллах үчүн зиярат кылган болсо. Демек, мына 4 ай 40 күнгө чыккандар вообще бардын алып кетет экен да булар. Булар күн сайын зияратта. Мечиттин ичинде дейт да, болду. Күн сайын гашт, күн сайын зиярат. Ана. Ниет кылып коюшат. 10 жолукса 20-сына, канчасына жолугат ал? Ахиретин куруп атышат. Ким чыккан ахиретин курат. Ошончо себептен Алла Таалам эртең көрсөтүп берет кандай экен. Мен не дедир? Шайяху 70,000 малак. Юсаллуна алей. Жөнлө коштобойт. Сизге дуа кылып коштойт. Сизге дуа кылат. 70,000 периште дуа кылат. Бир периштерде жетиштүү болчу, бирок 70,000 периште. Карачы кандай деген кызыктырды пайгамбарыбыз. Якулуна, айтат экен ошо периштелер. Аллахумма кама васалаху фик, я Алла, сен разычылыгың үчүн кетип атабы бул? Сен да ушуну бириктирип. Сен разычылыгың үчүн ошол бул байланыш түзгөнгө кетип атат, учурашканга кетип атат. Бунда ушундай. Аун деген сахаба айтат, радиаллаху анху. Кала Абдулла ибн бул мүмкүн бул сахаба эмес, табиин болушу мүмкүн. Бул айтат Абдулла ибн Масуд радиаллаху анху кал айткан экен ли асхабихи, ошо шериктерине, шакирттерине, хина кадиму алейх, ага зияратка барган учурунда, хал туджалисуна, силер отурасыңар өзү десе, алар айтыптыр, кол ла натуруксалике. Биз отурушубузду эч таштабайбыз дептир. Кала фахал тузавируна, бири-бириңерди зиярат кыласыңарбы десе, калу, алар айтыптыр, наам, я Аба Абдуррахман. Абдулла ибн Масуд разияллаху анхунун кунияты Абу Абдуррахман. Ова дептир. Инна раджул минна ла яфқид ахаху фаямши ала риджлайхи иля ахири Куфа. Куфано бир четинде эгерде бизден дейт, бирөө көзө көрүнбөй жок болуп калса, аны издеп Куфанын о бир четинде болсо дагы пейдал мындайча айтканда жөө болсун басып барат деди. Кала иннакум лан тазалу би хайр ма фаалтум далика. Охо, ушуну эле кыла берсеңер силер жакшылыктын үстүндө болосуңар деди. Угуп туруңуз мындай бир сөз менен айтып берейин. Абдулла ибн Масуд разияллаху анху Меммин деген сахабалардын бири алгачкы исламды кабыл алган. Бул жөнөкөй сахаба эмес. Пайгамбарыбыздын кызматында болгон. Пайгамбарыбыздын жастыгын көтөрүп жүргөн, жөлөнгөнгө, пут кийимин көтөрүп жүргөн, кийсе кое коет, чечсе ала коет. Пайгамбарыбыздын өзгөчө дуасын алган. Меммин деген кары, Меммин деген алым. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан сурашканда, Куранды кимден үйрөнөйлү дегенде 4 сахабаны өзгөчө айткан. Абдулла ибн Масуд, Муаз ибн Джабал, Убай ибн Кааб, Салим Маула Аби Хузайфа. Şu 4-өнөн үйрөнгүлө деген. Ошонун бири Абдулла ибн Масуд. Бул киши Макка Мадинада болгондон кийин Иракка кеткен. Куфада. Ошол жакта динди жеткирип, таалим берип, мээнет кылган. Анын мээнетинен шакирттери болуп, шакиртинин шакирти болуп Абу Ханифа рахматуллахи алейхи чыккан. Биздин Ханафи мазхабтыкы
көбүнчө маселебиз Абдулла ибн Масудга барып такалат. Ошо кишинин пайгамбарыбыздан укканы, көргөнү, алганы ошонун багытына кетет. Ибрахим Нахаи деген чоң устаз болгон. Алкама андан чоң ошол устаздар. Абдулла ибн Масуд жөнөкөй адамдар эмес да. Вообще илимдин деңиздери да буларчы. Абу Ханифа рахматулла алейхтики түздөн түз Абдулла ибн Масудга жолуккан эмес, андан алган эмес. Ага чейин да эки устазы бар. Анан алган ошодон. Бул Куфада турган. Бунун шакирттери барып калганда, буга зияратка барып калганда, бул сахаба да. Анан музу Абдулла ибн Масуд сурап коет экен да. Силер отурушуңар барбы өзү? Алла үчүн сүйлөшөсүңөрбү, отурасыңарбы мындай? Биз айтабыз азыр аш кылып алышкан ар жерде. Достор тияк буякта чай-пай ичишет. Отурасыңар деди, айтты, биз аны таштабайбыз деди. Алла үчүн отурганыбызды вообще таштабайбыз деди. Бири-бириңерди зиярат кыласыңарбы десе, зиярат кылмак турсун. Эгерде арабызда бирөө жок болуп калса, ошо Куфа шаарынын эң четинде болсо, ошону да издеп барабыз деди, жөө болсун деди. Анан Абдулла Масуд укту дагы айтты. Ой деди, азаматсыңар. Ушун эле бекем кармагыла, жакшылыктын үстүндө болосуңар деди. Бири-бириңерди зиярат кылганды таштабагыла. Бири-бириңер жок болуп калса, издеп таап баргыла. Шаардын четинде болсо дагы, айылда болсо дагы. Не болосуңар деди? Жакшылыктын үстүндө болосуңар. Арабтардын сөзү бар да. Лен тазалу би хайр ма фаалтум залика дегеничи, дайыма үзгүлтүксүз жакшылыкта болосуңар деген сөз. Ошо ишти кыла берсеңер эле жакшылык силерден үзүлбөйт. Мынакей биздин сөз менен айтайын. Демек силер Алла үчүн отуруп, Алла үчүн бири-бириңерди зиярат кылып эле турсаңар, жакшылык силерден үзүлбөйт. Жакшылык силерден жок болбойт дейт кара. Не деген сабак алдык? Алла үчүн отурайлы. Алла үчүн бири-бирибизди зиярат кылайлы. Алла үчүн. Азыр эми дүйнө үчүн зиярат кылгандар көп. Саясат үчүн зиярат кылгандар көп. Мал мүлк үчүн зиярат кылгандар көп. Оюн үчүн. Жана коом, тааныш, мектепте чоң окудук эле, чоң служба кылдык эле, университетте чоң окудук эле, ошон үчүн бир зиярат кылып коеюн. Булар да бар. Бирок Алла үчүн зиярат кылгандар өтө аз. Алла Таалам бизди ошол аздардан кылсын. Ошон үчүн иншалла башкаларга да айтып коелу, мындай улуу баалуулуктардан кур калбасын. Пайгамбарыбыздын айтканынан ушунча азыркы канча хадис өттүк. Канча хадис өттүк. Алла үчүн зиярат кылгандын хадис. Эмне деген пайдалары бар экен? Эми бул улутту карабаңыз сиз. Кыргызды зиярат кылыш керек. Уруну карабаңыз, уруну. Областыңызды карабаңыз, бир область, бир районуңуз, айылыңызды карабаңыз. Биздин айылдыкта ошон үчүн зиярат кылышыбыз керек. Андай эмес. Африкадан келсе дагы, башка улуттан болсо дагы, башка уруудан болсо дагы айырмасы жок. Алла үчүн зиярат кылыңыз, алып кете бериңер баары. Савабу ман када хаваиджи ихванихил муслимин. Мусулман бир туугандардын кажеттерин бүтүргөн кишинин сабабы. Карачы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кандай бекем мамиле жолго бизди чакырып атат. Мусулмандардын кажетин бүтүрүү деди. Арабтардын деген жок, туугандардын деген жок. Мусулманбы? Бүттү. Ошонун кажеттерин бүтүргөнгө эмне сооп берилет? Алла не сыйлыктарды берет? Мына ошону көрүңүз. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسره الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله عليه في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه رواه مسلم.
Abu Hurayra radhiyallahu anhu aytadi, Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdi, kim bir musulmondun qayg'isini joysa, bu dunyoning qayg'ilaridan bir qayg'isini joysa, Allah Taala anın qiyomat kuni qayg'isini joyadi dedi. Birinin qayg'isini joydingizmi siz? Maşallah. Allah gördü, perişteleri yazdı. Qiyomat kuni çoğun qayg'ınızı joq qiladi Allah Taala. Bu dünyanın qayg'isi o'tirumdiq ele qayg'ı bolchu. Ahirettin qayg'isi tübölükti qayg'ıla. Bir so'mlik problemani chechib milliard dollar alıp koydunuz siz. Bir musulmonning qayg'ısin, kichkinakay qayg'ı, cho'ng qayg'ı, dunyolik qayg'ı, semiyniy qayg'ı, diniy qayg'ı, qanday qana qayg'ı bolbosun, bir musulmonning bir qayg'ısini chechsangiz, joysangiz, Allah Taala anın qiyomat kuni qayg'ısini joyadi dedi mana. Ikincisi, kim bir qiynalğanға жеңілдік қылса, Allah ağa dünya ahirette жеңілдік қылады dedi. Қиналып қалған. Mu'sir. Ошоға man yassara жеңілдік қылдыңыз. Üçüncüsü, bir musulmandın ayıbын жашырса, бұл dünyada Allah anın ayıbын dünyada da ahirette de жашырады дейді. Bir musulmandın bu dünyada da ayıbын жашырғансызда, Allah sizden dünyadagi jana ahiretteki ayıbınızı жашырады дейді. Biz hazır birinin ayıbын internetke çıkarıp ayıbın әуерін төккөнден başka işleri bilmей kaldık. Musulmanдар, biz қайда кетіп атабыз? Қайда баратабыз? Birinin әуерін төгіп, әуер таппайсыз ешқашан. Birini qordab, izzat tаппайсыз ешқашан. Birinin çırağını öçürüp, sizin çırağınız ешқашан tanbaydı ешқашан. Birini qordab, izzat tavam degen, Allahu akbar. Adaşkan. Özünü tübörüktü, qorduktu qamdagan. Çünkü жоқтығанда. Birinin çırağını öçürüp öyle koy. Birinin yıldızın, birinin ırıskısın, birinin navirin. Allah subhanahu wa ta'ala al özünü kemesi al. Allah bergen anı. Hiç kimden, hiç kim eştesesi yok. Bardık Allah'ın. Allah bölüp bergen. Oşun çetet de gör albastık. Allah Taala'nın bölüp bergeninde karşı çıkı degen. Ne de koydu? Müslüman avirin cevap koyunuz. Sizden avirinizde cevap Allah Taala. Biro dünyada da cevap, utuğu ahiretinizde de cevap. Yemi bir adam to'g'ri emas ish qilib atadi. Siz guyib atasiz. Shuni to'xtatish kerak. To'g'ri, to'xtatish kerak. Biroq aning yo'li avirin to'g'ri emas-da. To'xtaturganning yo'li var. O'sha kishiga duo qildingizmi siz? O'sha kishiga jeke eskertdingizmi? Eskertiden burada ko'ngilini alıp o'sha jamanlıktan to'xtatish uchun bir kishine çay verdingizmi? Bir belek verdingizmi? Yo'q bu. Degene var. Siz hech narsa qilgan jo'qsiz. Просто o'zingizning ahiretingizni talqalab atasiz. Siz o'ylab atasiz. Adamlarning ko'zincha men buni eskertib berib qo'ysam, meni qiyin deb bilib qoladi deb. Yo'q. Qiyin emas. Adamların aldığında nasihat aytı anı avirin tögü deb eseptelet. Araplarda bir söz var. An-nasiha indan nas fadiha.
Адамдардың алдына насаат кылуу аны кордоо дейт. Уятын чыгаруу экен да. Биз ойлойбуз, мен адамдардын алдына насаат кылып койдум буга, уже буну оңдоп койдум депчи. Жок, адамдардын алдында сиз кордоп койдуңуз. Насаат улумун экинчи адамды кошпой жекеме-жеке айтат эле. Адамдардын алдында эмес, жекеме-жеке айтат эле. Айтат эле, бирок жекеме-жеке айтат эле. Ошону насаат деп айтат. Туура эмес ишти жалпы айтсак болот. Бирөөнү именной кылып туруп ушул жерде тургузуп же отургузуп айтуу ал эмес. Бирөөнү именной кылсак болбой калат. Жалпы айтып койсок болот. Эстегенде учурдан пайдаланып айтып коеюн. Бүгүн Кур'ан окуткан жерге барып калдык. Абдышкүр Дамыла экөөбүз отуруп, Дамыла жакында Америкадан даваттан келип калып, айтып калды. Өнүгүүлөр бар, өзгөрүүлөр бар, оңолуу жакшы. Бирок ошол эле кезде кичине туура эмес иштер болуп атат. Ошону Дамыла айтып койсоңуз дедим. Туура айтты аябай. Ошол жактан адамдар кредит алат экен. Ал жерде Америкада любой нерсе кредитке берилет экен да. Телефонбу, машинеби. $1000 долларга алып туруп, алып качпаса берет экен да Кыргызстанга. Астагфируллах. Мурда айтат эле. Мусулмандан карыз болсоң, эртеге кыямат күнү соогуңу сурайт. Капырдан карыз болсоң, иманыңы сурайт депчи. Иман эчкимге берилбейт го, просто бизде элде мусулмандын акысы биякта турсун, ушу капырдын акысынан корк, анын акысын жебе, анын бир нерсесин алба деп айтат эле. Ушу сабак, ушу уккандарга сабак болсун. Туугандар, бир атын атаган жок, алхамдулилля, алым киши. Бирок Дамыла ушуну бир сабактарды айтып койсоңуз деди. Мен туура көрдүм, абдан туура. Алла разы болсун. Жакшы жакты, өнүккөн жактары дагы бар. Алхамдулилля. Ал жагын эмне үчүн айтпайт экенбиз? Ал жагын дагы айтабыз. Бирок аксап аткан жерин айтпай койбосок, ошо мусулман бир туугандарыбыз, мен билбепмин, укпай калыпмын. Мүмкүн билбегенден жасап атат. Бирок көбөйүп аттыр, ошон үчүн эскертүүнү берип коелу мына. Сиздер да кошулуп коюңуздар. Туган андай болбойт. Арам, бардык жердеги арам. Ошон үчүн алардан кредит алып, эртеби кеч барып билинет. Барып карайт, отчет деген болот. Бул ким экен? Кыргызстандык. Бул ким? Кыргызстандык, кыргыз. Айланайын. Элдин баарын абийирин төгөз куну. Исламдын абийирин төгөз. Кыргызстандын абийирин төгөз. Кыргыздын абийирин төгөз. Жаманаттуу кылып, жүзү кара кылып. Каянда кылып. Бирөөнүкү бирөөгө буйрубайт. Алдаган, уурдаган угуп алсын. Буйруганын көргөн эмеспиз, тешип чыкканын көргөнбүз. Өзүнөн болбосо бала чакасынан тешип чыкканын көргөнбүз. Эгерде бул мусулман болсо, мунафык эмес. Пайгамбарымыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям деген, бейишке барам деген адам болсо, Алла Таала бу дүйнөдө эле аны чыгарат. Ал жакшы ал. Ахиретке калтырбай. Эгерде бу дүйнөдө эч кимге билинбей кредит алып, уурдап, алып качып, $1 миллион чейин жеткендер бар экен. Кутулуп кетти. Туган, охо. Сиз чындык айтканда кутулган жоксуз, кармалып калдыңыз. Бүгүн видеокамералар фиксация кылбай калды. Границаларда лептеп-сөптөп өтүп кеттиңиз тигиндей мындай. Ушунча $1 миллион ээ болуп калдым. Кантип жеп атасың ошону? Кантип тамагыңан өтүп атат? Кантип ата-энеңе умрага жөнөтүп атасың? Кантип үй салып жашап атасың? Бала чакаңа кантип кийим алып берип атасың? Алдап, уурдап келип туруп. Башкаларга билбейм, жалпы айтайын бардык мусулмандарга. Бирок өзгөчө мен кыргызмын. Кыргыздын каны, кыргызга боорукермин, ахиретин ойлойм көбүрөөк. Ошон үчүн буну тоба кылып, токтотуп, сразу кайтарып бер. Бир сомун да калтырбай кайтарып бер. Бул жака качпаса берсең да, алхамдулилля, жүрөгүндө иманы бар кыргыздарым мына. Убагында билбей калыпмын, Дамыла бир заводдо иштейтилем Новосибирскийден. Не дейт? Бир строительный эмелер болот экен да, инструменттер болот экен да.
ошону алып баса берген элем дейт. Не болсо ошосун алып баса берген экен дейт. Эми инсанбыз. Ката кетпеген адам жок. Не кылайын? Кайтарып бер. Ошо инструменти. Аябай жакшы инструмент экен да. Жагып алып баса бергем дейт да. Жок, бул күлкү эмес. Адам адашабыз. Шайтан азгырды. Бирок эң сүйүнүп атканым ушу пикир келип, ушу мага дозокко отун болбосо экен. Ушу бүгүн тирүү кезимде кайтарып берип коеюн деген эркек экен. Анын буюму буйрубайт. Анча-мынча ушундай өтө көп мага суроолор келген. Жеке дагы келген, мындай деп айтканбыз. Бирөө буюмдарын алып баса берген, бирөө анча-мынчасын акчасын алып койгон. Не кылам деп иман отургузбайт да анычы. Иман отургузбайт аны. Тынчтантырбайт. Кутулмайынча, бермейинче иман адамды ичин жеп салат. Эгерде иманы болсо, иман болбосо, ага биздин сабагыбыздын кереги жок. Ошон үчүн иншалла мындай кылбайлы. Калып калган буюм, жолдо жаткан буюмун да калбайлы. Алсаңыз, жарыя кылыш үчүн алың, болбосо албаң. Башка бирөө алат, ала берсин башка. Сиздин кабырыңызга башка жер жооп берет же өзүңүз жооп бересизби? Жарыя кылыш үчүн болсо, проблема жок. А мындай кредит алып, тегиндей мындай кылып, өзүңүз деле эмес, туган үй бүлөнү да бузбаң, динди дагы бузбаң, ахиретиңизди бузбаң, элибизди жаманаттуу кылбаң, элибиздин жүзүн жер каратпаң. Юқирруха индахум ма кану фи хаваижил муслимин ма лам ямаллухум фа иза маллухум нақалаха иля гайрихим. Алла Тааланын кээ-бир ушундай коомдун ушундай неаматтары бар дейт. Аларга жакшылыктарды берген, ийгилик, ыззат, ырыскы, жакшы жашоо берген, неаматтарды берип койгон да. Юқирруха индахум, ошолордун алдында коюп койгон, бекемдеп эле. Ушул мусулмандардын кажетинде бүтүргөн болсо, мусулмандардын кажетин бүтүрүп аткан болсо, ошо неаматтар алынбайт экен да. Агача милдет кыла баштаганда Алла алып башкага берип коет дейт. Ошон үчүн мусулмандардын кажетин бүтүргөнү сыймык деп билейли, милдет кылбайлы. Мен суңар чыгарып бердим го. Мага добуш берип койсуңар. Мен силерге болом, не денем, не деп, трансформатор алып келип койдум. Добуш берип койгон кийин алып кетип калыптырмасың аны. Ушундайлар бар болгон го. Күлкүлүү, эми комедия, эми кино да бул эми. Уят эмеспи? Ошо бирөөгө ошо трансформатор айылга канча жарык болсо, бала чакасы менен канча сооп болот эле. Коюп тур да анан алар дагы шайлабай коюп тур да. Анан анысын алып кетип калды. Ушу кантип болсун? Биз өзүбүздү кыйнап эле жүрөбүз да. Табаранида риваят келет, Абдулла ибн Умар разияллаху анхудан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Инна лилла аквам". Алла субханаху ва тааланы өзгөчө ушундай коом, пенделер бар. Ихтассахум бин ниам, неаматтары менен өзгөчөлөп койгон. Нелерге дебейсизби? Лиманафи алибат, пенделердин пайдасы үчүн. Так, юқиррухум фиха ма базалуха. Ошолор сарттап эле турса, Алла Таала аларды бекемдей берет. Пайда манауха, качан бербей койсо, назааха, аны алып таштайт та минхум алардан, фахаввалаха иля гайрихим, башкаларга берип коет. Карап туруңуз. Алла Таала сизгечи кичине байлык берди. Бейбечаралардын кажетин бүтүрсүн деп. Ошон үчүн байлык берип койду. Сиз бейбечаранын кажетін бүтүрө берсеңиз, байлығыңыз жоголбойт. Алла туруктуу кылат, көбөйтүп бере берет. Сиз ошолордун кажетін бүтүрбөй, токтоткон кезиңизде, эми сизге берилген, ачылган баягы жакшылык эшиги бар эмеспи? Алла башкага ачып коет, сени жаап коет дейт. Сен бүтүрбөй эле кой, башка бирөө бүтүрө берет. Ойлобо, тиги бейбечара ошо ойдон көчөдө ачкага өлүп калат деп ойлобо. Алла Таала башка адамдарга Аллатан бүтүрүп коет. Бирок сен улуу баалуулуктан, сыйлыктан, сооптон коргаласыңдар. Ошон үчүн иншалла колубуздан келсе качпаңыз. Аз учурда жокпу? Проблема жок. Хотя бы эгерде колуңуздан келбесе, муктаж сиздин алдыңызга келип калса, какпаңыз. Бүтүрө албай атасызбы? Хотя бы какпаңыз аны. Жирикпеңиз. Аны эме кылып, көңүлүн ортпаңыз. Жок, мен колумдан келбей атасыз деп элеп коюң. Бирок мүмкүнчүлүгүңүз бар болсо, эмне үчүн жок?
Эмне үчүн жок мүмкүнчүлүгүңүз? Алла анын кажетин сиздин колуңузга байлап коюп берейин. Ошо соопту сизге берейин деп атат. Сыйлыкты сизге берейин деп атат. Көбөйтүп берейин деп атат. Ибн Умар, Абу Хурайра радиаллаху анхум риваят кылышат, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Эми бир мусулмандын кажетин бүтүргөнгө сиз аракет кылдыңыз, бүтүргөн жоксуз. Аракет кылган сооптор айтылып бүттү. Эми сиз эгерде кажетин бүтүргөнгө чейин жүрүп койгон болсоңуз, анда угуңуз: "Ман маша фи хажати ахихи хатта юсбита халак." Кажетинде жүрдүңүз, бекемдеп бүтүргөнгө чейин. Адаллахуллах азза ва жал би 50-70 алф малак. Алла Таала ага көлөкө берет экен дегиңиз. Канчага дебейсизби? 75 миң периштеге. 75 миң периште аны көлөкөлөйт экен. Юсаллуна алей. Ага Алла Тааладан истигфар кылып, күнөөнүн кечирилмесин сурайт экен. Ва ядуна лаху. Ага жакшылыктын дуасын кылышат экен. Ин кана сабахан хатта юмсия. Эгерде таң болсо кечке чейин. Ва ин кана масаан. Эгерде кеч болсо хатта юсбиха, таң атканга чейин. Ва ла ярфау кадаман илля хаттаху Аллах анху биха хатиатан. Кадам таштабасын, Алла бир күнөөсүн кечирет. Ар бир кадамга көтөрүлгөн путка күнөөсүн кечирип турат. Ва рафа алаху даража, бир даража бийик кылып турат деди. Bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan: "Man aana abdan fi hajatihi sabatallahu lahu maqamahu yawma tazulul aqdam." Kim bir musulmanın hajetine jardam berse, Allah anı kadamın bekem kılat. Erteye kıyamet günü kadamlar taygalanganda deydi. Kadamlar kıyamet günü adam putuna tura alay alat, bilesiz de ha? Oşonda bunu kadamın Allah bekem deyitken, turuktu kılat eken, tura alat eken dedi. İbn Majah'da İbn Abi Dunya Bayhaqi üçöne teң rivayet gelet. Kıyamet günü Allahu akbar. Muna qarаңыз, muna hadiste. Anas radhiyallahu anhu aytat, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı: "Yusaffun nas yawmal qiyama sufufan." Adamlar sap-sap bolup turuşat eкен. Kıyamet günü. Tak, sap-sap bolup turat. Summa yamurru ahlul cennet fa yamurru racul ala racul min ahlin nar. Beyişlikler ötüşet. Parattan ötkönдөй. Bardıq adamlar qarap turat. Beyişlikler ötüşet deyip. Parattan ötkönдөй. Oşol yerde bir beyişlik kişi dozoktuk kişinin canından ötütken. Fayaqulu baya dozoktuk kişi aytatken: "Ey palança, ama tadkur yawma istaqayta fasaqaytuka shurbatan." Esingdebi, ey, sen bir jol menen su suraganda men sana su berip edim bele dep esetet eken. Dagı anı şafaat kıl beyişke kürdet. Ve yamurru racul ala racul, bir kişinin canından ötüp fayaqulu aytatken: "Ama taskur yawma nawaltuka tahuran fayashfa'u." Esingdebi, men sana daratga su berip edim bele deytken de. Ha, ova dep ana şafaat kılıp ana alıp kirip etken. Üçüncüsü ve yamurru racul ala racul fayaqul ya fulan. Bir kişinin canından ötüp beyiştik dozoktuktun canından ötüp baratat. Oşonda baya görüp kalat eken da: "Ey palança, esingdebi yawma ba'astani li hajatin kada ve kada, bir kajetin üçün meni jiberip edin bele. Fazahabtu laka, sen üçün barıp бүтүрүп berip edin bele. Meni ala ketpeysin, bir nese kılbaysın." Всё, ап kettik. Şafaat kılıp ketken ana. Mına ke kajetin бүтүргөн kişiler oşonda da estetken da: "Bana bir problemini çeşip berip edin bele, unutup kaldım dedi." Şafaatla ketdi. İbn Abi Dunya'dan rivayet. Bu kişi aytat, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisini keltiret. "Man maşa fi hajati ahi muslim." Kim bir musulmanın hajetini bütürse, kataballahu lehu bi kulli khutwatin 70 hasana. Allah Taala anın her bir kadamına 70 sevap jasat eken. Baskan her bir kadamına. Ve maha anhu 70 sayyiatan, 70 günösün Allah öçürüp salat eken. İla yerci'a min haysi faraqahu, qaytkanга çeyin. Qaytkanга çeyin. Fa in qudiyat hajatuhu ala yadayhi. Egerde hajeti sizdin kolunuz menen бүтүп ketken bolsa, kharaja min zunubihi kayam waladat ummuhu. Anda bul adam günöden uşunday taptaza olup çıgat deyt. Enesi bugün törөгөн baladay deyt. Egerde hajetin бүтүрүп койгон bolsoңuz deyt. Anın günösü enesi törөгön nariste bugün kanday günöden taptaza, oşunday taptaza olup çıgat deyt. Ve in halaka fima bayna zalik dakhala cennet bi gayri hisab. Şu musulmanın hajetini bütürüp atkanda ajali gelip ölüp kalsa, eseyi jok beyişke kirip dep koydu bu. Mana ne deysiz buna?
Бұл фазаил өзүчү мыналардычы биз күн сайын окуй турганда. Азыр бир келип алды бир сабак болуп калды го. Ушу менен качан келебиз Кудай билет өмүрүбүз болсо. Бирок буну биз gün сайын болбосоңуз дагы жума сайын угуңуз. Мен да угайын, сиз да угуңуз. Эмнеге? Ушуну унутуп калабыз азырчы. Азыр эмес, мештен чыккандан унутуп калабыз азырчы. Азыр барыбыз жакшы отурабыз, ниет кылып отурабыз. Всё, мен эми азыр мусулмандын бир проблемасын азыр не кылар экенмин депчи. Чачырын, эшикке чыгып машинеге отурганга чейин жок уже. Эртеге эчтеке жок, бир жумадан кийин совсем жок. Bir aydan keyin bu hadisni укпагандай болуп, ушундай дагы бар беле депчи. Тура эмеспи? Алла баарыбызга товфик берсин. Убагында түшүндүрө турган Алла. Убагында эске сала турган Алла. Биз Алладан үмүтүбүз, суранычыбыз ушул. Я Алла ушу уккандарыбыз амал кылганга товфик бер. Учурда эстетип койчу бүттү мага. Ушул учурда эстей албаганыбыздын себебинен аткара албайбыз да. Эгерде мына фазилеттер болсо жаныбызды бергенге таярбыз да. Тура эмеспи? Убакыт барбы? Болуп калдыбы? Бир хадис менен бүтүрөлүбү? Аталыптын эки хадис экен. Ошо менен кийинки тема өтүп кеткен. Айша энебизден сразу кыргызчасын окуп кете берейин. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ман кана усатан ли ахихи муслим иза зи султанин фи маблаг биррин ау тайсир асирин анаху Аллаху ала иджазати сират йаумал қияма инда тахсатил ахдам." Раваху Табарани ва Ибн Хиббан. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: Кимдин бир мусулмангачы, мусулман бир тууганына, падышага ошону бир жакшылыгын жеткиргенге, кыйынчылыгын жеңилдеткенге мүмкүнчүлүгү байланышы болсо, то есть сиз посредниксиз, падыша менен байланышыңыз бар. Ушу бир мусулмандын кажетин жеткиргенге, кыйынчылыгын жеңил кылганга, же бир жакшылыгын жеткиргенге болсо, эмне кылат дейт? Угуп алсын ошо киши. Алла Таала аны Сират көпүрөсүнөн өткөнгө жардам берет дейт. Адамдардын путу тайгаланып, дозокко түшүп атканда, Алла субханаху ва таала буну а'анахуллаху ала иджазати сират, Сират көпүрөсүнөн өткөнгө жардам берет. Качан? Кыямат күнү, йауман кыяма, инда дахдил ахдам, кадамда тайгаланып түшүп атканда дейт. Карачы. Бул эми ар бирибизге айткан жок. Кээ бир адамдардын падыша менен байланышы бар. Советниктери бар, помощниктери бар, орун басарлары бар, да башкалары бар, сөзү жеткени бар, туугандары бар, достору бар дегендей. Бечаранын анын сөзү жетпейт. Ошого сиз ортомчу болуп койдуңуз. Чынтасызбы? Сиз үчүн айтылып атат, пайгамбарыбыз айтып атат, сизге эртеге эмне күтүп атат угуп алыңыз депчи. Бүгүнгө болсо бир сөзүңүз кетти. Жөн эле бир суранычыңыз кетти. Мындай кылып койдуңуз. Эмнени? Бечаранын кыйналганын жеңил кылганга. Же болбосо жакшылыгын жеткиргенге. Абу Муса разияллаху анху риваят пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Аля кулли муслим садака." Ар бир мусулмандын мойнунда садака берүү бар. Сахабалар айтышты: "Араайта ин лам яжид." Не дейсиз, эгерде садака берген кишиге таппасам эмне кылсын ал? Эделе пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Анда иштесин. Анан кийин садака берсин. Эчтекеси жок болсо. Иштегенге күчү жетпесечи, анда эмне кылсын?" дедиле. Пайгамбарыбыз айтты: "Анда кайгыга баткан муктаж адамга жардам берсин." Кайгыга баткан айтты: "Юину дал хажатил малхуф" деп коет. Кайгыга баткан муктаж адамга жардам берип коюңуз. Не кыласыз? Күрөп бересизби карын? Кирпичин коюшуп коесузбу? Жүгүн көтөрүшүп коесузбу? Акчасы жок эле. Садакасы жок эле. Жардам бериңиз дедилер. Пайгамбарыбыз айтты: "Буга да күчү жетпесечи" дедилер. "Я амур бил ма'руф", анда жакшылыкка чакырсын деди. "Авил хайр", жакшылыкка чакырсын деди. Бунда кылбасачы десе, "Юмсик ани шарфа инна садака", анда жамандыктан өзүн кармасын, бул дагы садака деди. Таксыр, бирөөгө жакшылык кыла албасаңыз, хотя бы жамандык кылбай эле коюңуз, бул садака. Сиз үчүн садака, башка үчүн эмес. Өзүңүзгө садака. Жамандык кылбай койсоңуз дагы садака экен да, карачы. Биздин динибиз керемет бекен. Эч кимге мына жол калтырган эмес да. Эң биринчи башындан айтып атат: "Садака бер, кыла албасаң иштеп бер, андай кыла албасаң муктажга жардам бер, андай да кыла албасаң жакшылыкка хотя бы чакыр, андай да кыла албасаң жамандыгыңдан өзүңдү токтотуп алды." Бул да садака дейт. Эми тууган акыркы сөзүм мына:
bir musulmандын кажетін бүтүргөн ушунча сооптарды айтып атабыз, ушунча сооптарды айтып атабыз. Эми курсагын тойгоздуңуз, дары-дармегин алып бердиңиз, же болбосо дагы бир кийимин алып берип койдуңуз, башка нерсесин ооруп аткан экен, дары-дармегине жардам бердиңиз. Бул да кажет. Бирок эң чоң кажет айтайынбы? Тозоктон кутулуп бейишке кирүү. Ким ушунун аракетинде болсо, аны эми сиз айтыңыз, канча фазилети бар, канча сообу бар, аны сиз айтыңыз. Бу дүйнөдөгү кажетин бүтүргөнгө 10 жыл этикафтан ашык сооп берилет деп атат. Бу дүйнөдө канча ушу бир мусулмандын кажетин бүтүргөнгө Алла кыямат күнү кажетин бүтүрөт деп канча хадисте өттүк. Эми бу дүйнөдө ушу кажет бул деле. Ачка, оору, кийим, утурак жай бул кажет. Бирок эң чоң кажет, эң улуу кажет, эң зарыл кажет дозоктон култулуп бейишке кирүү. Дааватта ушул айтылып атпайбы? Бул үчүн эгерде сиз аракет кылып койсоңуз, анда эми сизге Алла Таала эмне берет? Буну Алла өзү билет. Алла Таала баарыбызды дүйнөдөгү инсандардын дүйнөнүн кажетиндагы ахиреттеги кажетин бүтүргөнгө себепчи кылсын. Амин. Амин. Субханака Аллахумма бихамдик, нашхаду ан ла илаха илля анта, настагфирука ва натубу илейк.